Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, ардактуу Ош Кубарыт каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандездер, балбандар. Биз сиздерге Баткен областынын Кадамжай районунун Майдан айылынан салам айтабыз. Бүгүн чыгарылышыбызды улантабыз. Майдан айылынан сыны келишкен өспүрүм тай сатылат экен. Маалыматын алып жеткирип өтөбүз. Мынакей экрандан алыстабай байкап туруңуздар, ушул өспүрүм кара кашка чыгат экен бүгүнкү чыгарылышта. Ээси маалыматты берет. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мына кандай тай болду, жашы кандай, деги эле болгон маалыматты жеткирип өтмөкчүбүз туугандар. Сиздерден болгону бармакчаны бийик көтөрүп лайк басып коюңуздар, каналга каттал электер катталып коюңуздар. Шер, ассаламу алейкум. Келдик, ден соолуктар жакшы, иштер жакшыбы? Ушу кара өспүрүм тай чыгат экен да жаныбар, а? Ооба, чыгарайын деп. Токтойбу бул? Сынды бериптир, а? Үчтү ак кашкасы бар экен мындай. Жаш кандай болуп калат мында ошондо? Жашы 1 жашар. 1 жашар. Кара. Таласаңа тишинен. Кичине мындай көрсөтүп кое берели, көрсөтсө. Так Жалпыга калыс болуш үчүн эле. Жаным. Мынакей. 1 жаш экен, а? Ооба. 1 жаш. Эми бул ата тегине кичине токтолбойлу. Ата теги кандай болуп калды эми? Атасы Орлов. Энеси Карабаярда берчи. Кыргыз жылкысы энеси. Атасы Орлов. Атасы Орлов. Чүйдөн алып келдирдик, ошонун бишке. Чүйдүн жылкысы, чүйдөн алып келинди. Ооба. Азыр мындай дене мүчөлөрүн өзүм тегеретип тартайын. Мына басыгыны. Төрт казыгы тазабы өспүрүм тайдын? Эч эмеси жокпу? Жок. Бою канча чыгат экен, өлчөнгөнбү? Бой өлчөнгөн. Берген. 1.50 мен 40 ортосучу. 40, 45. 45 ондай чыгат. Ошондо чүйдөн алып келинген экен да? Ооба. Бул энчиге келгенби эми? Энчиге алдым эдем ал. Ичине пейнтер керек. Акча керек. Ооба. Кайра сатууга коюлду. Ооба. Колго жооштугу кандай, адамга жакындыгы, мүнөзү? Өтө жоош. Бир болуп турсаң өтө курччу. Курч нерсеби? Өтө. Азыр машина өткөзсүн, анан тартайлы. Мына жамбаштарынан да тартып көрсөтөбүз. Кичине бастырбай эми. Алыстабай байкап туруңуздар мына өспүрүмдү. Жебич кандай эми, жебичи? Жакшыбы? Булгабайбы? Ой, үйгө шашып атабы. Эми болгону өспүрүм экен, мына болгон маалыматты жеткирип өттүк көрүүчүлөргө. Ошондо мунун баасы кандай болду эми өспүрүмдүн? Энди Расулмандайда барды сени өзү жол жобосу менен койгон жакшы. Мен өзүм оюмчу. Асманга койбой, мына калыс кылып сатып коюш керек. Баган адамдар баракат тапсын. Бизден оюшу 120 деп турат. 120 миң. Ооба. Кем болобу? Кеми болот, Кудай кааласа чалсындар сүйлөшөбүз. Мынакей чалып өрөсүздөр, сынын көрүңүздөр, бирок сыны жакшы экен, а? Сыны сүрөт экен жаныбар мындай. Сыны жагып формасы. Чым кара. Сыны жагып алынганбы өзү? Мынакей көрдүңүздөрбү өспүрүмдүн? Энчиге алынган экен. Акча керектигине байланыштуу сатылып аттыр туугандар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге маалыматын жеткирип өттүк. Эми шер мунун баасы айтылды. Кайсы номерлер менен байланышат? 0779 плюс 996 779 менен 20 4893 номери менен мындай сындуу жакшы өспүрүм издегендер ээси менен байланышып өрөсүздөр. 120 миң сом кеми бар экен. Соодага белеки берсин. Биз ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, өспүрүм издегендер, колдон чыгарбай алып калыңыздар.